Саламатсыздарбы кесиптештер? Бул видео Кыргыз билим берүү академиясынын сайты тууралуу болмокчу. Сайтка кирүү үчүн браузерден ko chekit kg адреси дареги аркылуу өтөсүздөр. Бул ошол Кыргыз билим берүү академиясынын сайтынын башкы бети. Мында ар бир аткарып аткан иштер, жаңылыктар, ошондой эле кеңешмелер, класстык сааттар, алдыңкы тажрыйбалар, стандарттар жана окутуу программалары боюнча ар бир бөлүк блок болуп жайгаштырылган. Мисалы үчүн бул жерден биз мугалимдердин ошол Кыргызстандын алдыңкы тажрыйбаларын жайылткан мугалимдер жөнүндө маалыматтар жана ошолордун тажрыйбалары боюнча алгыбыз келсе алдыңкы тажрыйбалар бөлүмүнө киребиз. Бул жерде YouTube каналда, ошол Кыргыз билим берүү академиясынын YouTube каналында жайгаштырылган сабактар, мисалы үчүн ак кеме боюнча сценарий. Андан кийинки бөлүмүндө ошол мисалы үчүн сценарий бул 11 класстар үчүн 11 беттен турган документ экен. PDF форматта. Көчүрүп алуу үчүн бул жерде төмөн караган көчүрүп алуу скачать деген кнопканы басуу аркылуу көчүрүп алсак болот. Бул жерден кайсыл папкага көчүп атканын көрсөтүп атат. Этот компьютер локальный диск E'ге көчүп атат меники. Же болбосо дароо эле бул жерден кагазга басып чыгаруу командасын берүү аркылуу басып чыгарууга жөнөтсөк болот. Бул жерде Кыргыз билим берүү академиясы YouTube дегенге бассаңыздар, сиздер YouTube каналына өтөсүздөр. Бул андан кийин ар бириңиздер өзүңүздөргө тиешелүү болгон материалдарды тапсаңыздар болот. Электронные ресурсы по химии, мисалы үчүн химиялык байланыштардын түрлөрү. Ачып көрөбүз. Бул жерде ошол презентациянын PDF форматтагысы берилиптир. Жанакы сыяктуу эле 7 беттен турат экен. PDF форматта көчүрүп алсак болот, же болбосо дароо эле кагазга басып чыгарсак болот. Алдыңкы тажрыйбалар мынакей. Андан кийин биз бул жерден инклюзивдик билим берүү, ауыз кеңешмесиндеги презентациялар, класстык сааттар, илимий изилдөө иштери жана башкалар. Мисалы үчүн класстык сааттар. Биз класс жетекчилери үчүн керектүү болгон тарбиялык сааттар. Мынакей класстык сааттар. 1-класстар үчүн тарбиялык сааттар, 2-класстар, 4-класстар үчүн тарбиялык сааттарды көрөбүз. Бул дагы PDF форматында жүктөлүүдө азыр 99 беттен турган документ экен. Алымбаева Бермет Бекешовна жана Сабырова Эльзада Сыдыковналардын эмгектери. Мынакей. Ар бир сабактын максаты, аткаруучу иштер жана башкалар. Көчүрүп алабыз муну дагы. Андан ары кеттик. Тарбиялык сааттар ошондой эле бул жерде тематика боюнча да таза мурас, ата мекен чегинде жана башка. Ошондой эле бул жерде эң керектүү болгон социалдык педагогдор үчүн. Мисалы үчүн мына жерден ырайымсыз мамиленин алдын алуу деген китеп, социалдык педагогдор үчүн усулдук колдонмо көчүрүп коебуз. Форматы PDF. Кеттик. Бул жерде эми стандарттар жана окуу программалары тандайбыз. Мамлекеттик стандарт. Бул жерден ошол мамлекеттик стандарттан кабыл алган токтом 22-жылдын 22 июлү 393 токтом. Бул 32 беттен турган документ. Андан кийинкиси бул жерден предметтик стандарттар. Ар бир предмет
мугалими ушул жерден өзүнүн предметине байланыштуу стандарттаса болот. Бул жерде мектепке чейинки билим берүү, андан кийин 1-4 класстар, андан кийин 5-9 класстар жана 10-11 класстар төмөн түшсөк орус тилинде берилген стандарт. Мисалы үчүн бул жерден биз көркөм өнөр предмети 5-7 класстар үчүн көркөм өнөр сабагынын стандарты 24 беттен турган стандарт. Документ 24 беттен турат экен, башкача айтканда. Андан кийин бул жерден КТП жайгаштырылып экен, учебная программа бөлүмүнө өтсөңүздөр. Мектептер үчүн, мисалы үчүн кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн программалар. Кыргыз тили жана адабий окуу, адам жана коом, информатика 5-9 класс, технология, көркөм өнөр, АЧД, химия, тарых, диндердин өнүгүү тарыхы азыр 7-9 класстарга жаңы келди. Көчүрүп койсок болот. Ошол Кыргыз билим берүү академиясынын сайтында сиздер издеген нормативдик документтер, алдыңкы тажрыйбалар, класстык сааттар жана ошондой эле август кеңешмеси, мисалы үчүн презентациялар, методикалык иштер, презентацияларга көңүл бурайлы, андан кийин методикалык иштер боюнча. Мисалы үчүн мына жерден 2023-жылы август кеңешмесинде музыка сабагындагы компьютердик технологияларды колдонуу жолдору деген презентация. Ошол жерде Дүйшөналиев Жумабек Сапаралиевичтин презентациясы ошол жерде презентацияланган документи. Андан төмөн жакка түшсөңүздөр, өткөн жылдагы презентациялар дагы бар. Бул жерден дагы август кеңешмесинин ичинде методикалык иштер Кут билим гезитине жарыяланган методикалык иштер же болбосо алдыңкы тажрыйбалар, сабактардын иштелмелери. Мисалы, мына 3 бурчтуктун аянты дедик. Бул мына Карлыгач Иманалиеванын 9 класстар үчүн өтүлгөн сабактын иштелмеси экен. Ушул жерден дагы өзүңүздөргө керектүү материалдарды алсаңыздар болот. Андан кийин бул PISA 2025 бөлүмү тууралуу кийинки видеодон беребиз. Ал боюнча кеңири маалымат берилет.